Саламатсыздарбы кадырман теле көрүүчүлөр, Ош ТВ телеканалында мына ошентип жаңы долбоор старт алып жаткан чагы кайрымдуу кол, баарынан жакшы кол деген аталыштагы. Бүгүн биз Ош ТВ телеканалында 27 жылдан ашыгыраак иштеген ардагер кызматкерибиздин үй бүлөсүнө келип отурган чагыбыз. Калган окуяны келиңиздер биз менен бирге чогуу көрүңүздөр. İşler rozmeri Oş TV'yle çırağı güller yaşlar. Kızlar diyem tencere sağlı, sizler diyem. Bebahodam desem biz 45 yıl ömür gördük. Теңдешсиз адам эле 45 жыл өмүр сүрдүк, 6 балалуу болуп өстүрдүк. 4 уул, 2 кызыбыз бар, 15 неберебиз. Чебере көрүү алдында турган элек Кудайым бул адамды өз жанына чакырып алды. Алланын алдында алсыз экенбиз, ыйлап отуруп калдык. Kudayım joy cennetten bulsun. Биз кийин келген кадрларга дагы ар дайым жылуу мамилесин, көргөн жерде кызым кандайсың деп жакшы мамиле кылчу да, мына адам катарда аябай жакшы инсан болгон. Деги эле бирок эстегенибизден көп убактысын дагы Ош ТВга каранса керек эле. Чесine odamdı, mınday çesi etken. Munda bini Чынчыл адам эле, аябай түз жүргөн, куу, шумдугу жок момун адам эле. Маселен ооруп жаткан кезде да телевизордон ажыраган жок. Ар күнү эртеден кечке бир гана Ош ТВ телеканалын көрчү. Кез-кезде каталарды байкап калса телефон чалып айтып турчу эле. Көбүнчө Мирланга чалып мындай болуп атат, тигиндей болуп атат, эмнеге өз учурунда чыкпады, карагыла деп айтып калчу. Анан мен сиз ооруп жатасыз, тимеле коюңуз десем ыначу эмес. Жок, муну бүтүндөй шаар көрүп жатат, эл көрөт. Биздин Ош ТВнын беделине сөз тийбесин деп жан күйдүрүп турар эле. ne vaktide çıkmadın efirge, davay deyip şuna kılıyorlardı da. Албетте дал ушундай жанын берип, жан күйдүрүп иштеген инсандардын эмгеги менен Ош ТВ телеканалы бүгүнкү күндө эл сүйгөн чоң телеканалдардын катарына кошулуп отурат. Рахмат, рахмат. Өз учурунда мына ушундай Аба Абдрахманованын эмгеги үчүн сиздерге жана сиздердин үй бүлөгө дагы ыраазычылык билдиребиз. Oş TV siz ozuna mınday tasavvuram kılamazdı. Ош ТВсыз жашоосун элестете алчу эмес. Өмүрүнүн акырына чейин ушул Ош ТВда иштеди. Пенсияга чыкса да ишке барып турчу. Акыркы 10 айда жүрөгү ооруп калды. Узак убакытка чейин дарылатып карадык, бирок болбоду. Ошол оорунун айынан каза тапты. Allah'a şükür el qatori yaşayapız. Onca kıyınçılığımız yok. Molla işlep, pul çıkaryaptı, boşqa qilyaptı. Hammamiz yaxshimiz, Xudoga shukr. Biz Osh TV sifroga o'tguncha основной negizgi ishni shu Abdurahmon aka qiladilar-da. Kuniga legirovka qilib, qarab, qanday prosentda signal ketyapti. Bizning signalimiz Osh oblast, Jalolobod oblast, qo'shni mamlakat Namangan, Fergana, Andijonlargacha boradilar-da. Uning uchun kuniga qarab turish kerak edilar. Shu to'yga chiqib, hech esimdan chiqib ketdi. Bizda polni remont bo'lganda to'da turib, kechinda qolib ketib, to'da ustunda efir bergan kunlarimiz bo'lgan. Потому что bizni signal bera turgan yerimiz to'da ustunda turib, hozir mana shu Osh TVning antennasi shu to'da ustida turib tarqatadilar Ves oblastga. O'shuning uchun bu kishining ishi menda aytganda основной, eng negizgi ish shu Abdurahmon akaning ishi edilar. Ошондо бул Абдрахман акенин кабинети. Бул Абдрахман акенин кабинети, ушул жерде иштеген. Бул жакта эски телевизор бар. Ушул телевизорлор менен чыккансыздар да? Биринчи эфирге чыкканда ооба, ушул мына эски компьютерлар бүт бары. Аналыгы чыккан, биринчи чыкканда.
Бул жер азыр архив болуп калыптыр. Баардык эски аппараттардын баардыгын ушул жерге топтопсуздар да. Негизи кайсыл аппараттар кандай колдонулчу болчу? Бул жерден эми мындай мен түшүнбөй эле турам, бирок сиз түшүндүрүп береттирсиз. Биз илгери аналогда иштеп атканда өзүбүздүн антенна бар болчу, ошо менен өзүбүз сигнал таратчубуз. Ошо менен бүт ошо түштүк аймага көрөт болчу. Азыр эми цифрага өткөндөн кийин бул аппараттар иштебей калды. Бул жерде мындай техникалар болчу илгери. Ушулар менен өзүбүз эфирге сигнал берчүбүз. Бул жакта бүт түз эфир, жаңылыктардын бүт бар ошо эски аппараттарда өзүбүздүн антеннада кетчү. Азыр эми мамлекеттин эмеси антеннасы онадыр менен берет атабыз. Өзүңүз ишке кайсыл жылы келгенсиз? Анан Абдрахман ага менен канча жыл чогуу иштедиңиз? Абдрахман экени мен мурда деле таанышыбыз. Студент кезде келип кетип атканда инженер болуп иштечи, Онадырда. Андан кийин ошо Ош-ТВда иштечи. Ошол кезде тааныйт элем, кайсы жыл экени эсимде жок. Бирок Ош-ТВга мен 2011-жылы келгем. Ошодан бери такай иштеп келатам. Эң кызык нерсе Абдрахман эке менен иштеген. Бизе метровый канал болчу бүгүн. Метровый каналдан бир күндүн ичинде десиметровыйга которуп, өчүрүп койгон да сигналды мамлекет. Десиметровый өткөрүп койгондон кийин анан бизде десиметровый чыга турган мындай передатчиктер жок умалда. Анан Абдрахман эке айтты, мен деди ушу Ош территориясына чыга турган сигнал чыгарып берем деди. Только силердин жардамыңар керек деди. Хорошо, бизден эмне жардам? Сек эфирде Сулейман тоодо антеннада отуруп, ошоктон эфир коюш керек деди. Балдардын баары макул болду. Ошол күнү эртең баштады, кечки маал уже аппараттарды бир нерселерди улаштырып, короче, эфир чыгарды. Ошто эфир чыгып атат да, уже Жалал Абад облусунда жок, Ошто бар территориясында. Ал күндө биз экитадан смена менен болуп, балдар Сулейман тоого чыгып эфирди коюп, түнү саат 12-де кайра түшүп жатып, эртең саат чыгып ушундай кылып эфир чыгарганбыз. Пока Ленинградда аппаратура келгенче чейин передатчиктер. Ошол маалда Абдрахман эке өзүнүн немесини көрсөткөн да. Оштойду чыгарып эфирге өчүрүп койгон да. Десиметровый биринчи жолу Абдрахман эке өзүнүн технологиясы менен чыгарган. Бул жакта бизде эски студия бар. Бул жак эски студия. Бул жакта бүт светтерди Абдрахман эке өзү коюп берген. Бул жерде түз эфир болчу. Абдрахман эке менен биз топ жыл жакын тыгыз иштешип калдым. Мен дагы анан абдан сыймыктанам ушул киши менен чогуу иштешип калганыбызга. Себеби бул Абдрахман Мирхамзаев деген агайыбыз Оштунун тарыхы менен абдан чоң мындай 27-28-30 жылга жакын тарыхы болсо телекомпаниянын ошо абдан тыгыз байланышы бар инсан болгон. Биринчи 90-жылдары жекеменчик каналдарга уруксат берилип, СССРдин баягы маалыматтык цензуралык мезгилинен жаңы эгемендүүлүк доорго өтүп атканда өзү алдынча эфир жасап көрүшүп, анан ошону таркатып көрүп, сынап көргөн баягы алдыңкы инженерлердин бири болгон Абдрахман эке. Ошондо инженер катары Ош-ТВ телекомпаниясына келип, ошонун сигналдарын таркатууга жардам берип, кийин дециметралдык толкунга өтүшкөн, ал мезгилде кийин метрлик толкундан дециметрлик толкунга өткөнгө чоң иштер жасашкан. Анан кийинки эле санариптештирүүгө өткөн убактарда Абдрахман экенин чоң мындай биз кеңештерин алдык. Ушундай бир абдан таланттуу, оор басырыктуу, мыкты инсан болчу. Телекомпаниянын абдан тарыхында кала турган иштер жасаган инсан. Ошондуктан биз дайыма мындай агаларыбызды эстеп турушубуз керек, эскерип турушубуз керек. Кадырман телекөрүүчүлөр, ыйык Рамазан айы баарыбызды кайрымдуу болууга үндөйт. Жардамга муктаж инсанга мээрим чачуу менен сиз өзүңүздүн гана эмес, жалпы коомчулуктун жүрөгүнө нур чачкан болосуз. Дал ушул бөлүшкөн сайын көбөйүүчү жакшы саамалыкты Ош-ТВ телеканалы аркылуу чагылдыргыңыз келсе, төмөндөгү жазылып турган номерларга байланышсаңыз болот. Жана жалпыңыздарды кайрымдуу болууга үндөйбүз.